Кыргызстанда дыйкан фермерлерге каржылык колдоо көрсөтүү максатында инновациялык финансылык продуктыларды иштеп чыгуу үчүн сынак 2019-жылы жарыяланган. Бүгүн анын жеңүүчүлөрү Айыл банк жана Кыргызстан банкы аталып, ири суммадагы грант утуп алды. Алар өздөрүнүн жаңы инновациялык долбоорлору менен тааныштырып, грант жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Айыл банк онлайн соода логистикалык платформасын иштеп чыккан. Заман талабына ылайык уюлдук телефон аркылуу айыл чарба азыктарын сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал аркылуу фермерлер продукцияларын өлкөнүн бардык аймактарына гана чыгарбастан, башка өлкөлөр менен да тыгыз байланышууга болот. Азыр бүгүнкү биздин келгенибиздин себеби бир маркетплейс түзүп атабыз. Бул маркетплейс деген өзү электронный площадка болот. Ошол жерге биздин дыйкандарыбыз, биздин товаропроизводитель деп коебуз го, ошол сельхоз товаропроизводительдерибиздин баары тең өздөрүнүн продукциясын түздөн түз коюп, бүткүл дүйнөгө ошол менен бирге Кыргызстандын жарандарына сатканга мүмкүнчүлүк пайда кылат. Рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору жергиликтүү ишкерлердин насыялык каржылоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталат. Анда банктар менен каржылоого муктаж дыйкан фермерлер ортосунда мамилелер модернизацияланып, насыя алуучуларга бир катар жеңилдиктер каралат. Мындай тажрыйба менен ишкерлерге экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн санариптик айыл чарбасында колдонулган заманбап технологияларын үйрөнүүгө жол ачылат. Эки уюм, бул Айыл банк жана Союз банков Кыргызстана эки инновациялык продукт боюнча жеңип алып, бүгүнкү күндө каржылоонун астында турат. Менимче ушул эки жаңы инновациялык продукт Кыргызстандагы дыйкан фермерлерге финансылык ресурстарга бирден бир жетүү жолдорунун бири болуп саналат жана менимче жаңы булак катары кабыл алса болот. Бул менимче бир 50-60 миң дыйкан фермерге жаңы финансылык булактардын ачылышы болуп берет дегенди тастыктап кетким келет. Кол коюлган макулдашууларга ылайык Кыргызстан банктарынын бирикмесинен наркы 800 миллион 400 миң сомду түзгөн долбоорду иштеп чыгууга 4 миллион 200 миңден ашуун каражат бөлүнөт. Анын алкагында айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөргө, сатуучуларга, кайра иштетүүчүлөргө жана экспорттоочуларга насыя алууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми Айыл банкына наркы 14 миллион 875 миң сомду түзгөн электрондук финансылык продуктуну даярдоо үчүн 4 миллион 250 миң сом берилет. Складские расписки бүгүн айтканда фермер өзүнүн тапкан жинаган түшүмүн күзүндө өзүңөр билесиңер кампага коюлуп атат храненияга. Сактагандан кийин бирок ушундай айтканда жарым жылга чейин, жазга чейин уже токтоп калып атат да оборотный средстволорчу. Ушу бүгүнкү күндө бул кампанын негизинде турган мунун көлөмдө тиги өзүнүн түшүмү мындай айтканда банкка как күрөө катары аланса болот да коюлуп. Жана ушунун күрөөнүн аркасы менен дагы жаңы тиги оборотный керектүү акчаларды же башка пландаганга эрте жазда мүмкүнчүлүктөр түзүп атат негизи. Бул аябай жакшы нерсе деп ойлоп атабыз. 2019-жылдын июлунда жарыяланган программанын биринчи этабында финансылык сектордогу 8 компаниядан 12 сунуш келип түшкөн. Сынактын экинчи этабы өткөн жылдын 29 октябрда жарыяланып, 11 финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөрдөн 12 сунуш келген. Анын жыйынтыгы жакынкы күндөр аныкталат. 3-этап бүгүн башталды. Айжамал Майлиева, Кудрат Ташмырзаев, 5 канал.